Thank you so much. Mr. President, I would like to see this, not to see the Сүйүнүчтүү кабар. Путин менен Украинанын президенти Зеленский бетме-бет жолугушат. Илгертен эле билебиз, Путин менен Трамптын мамилеси жакшы экендигини. Трамп Путин менен Зеленскийни жолуктуруп, урушту токтотууну көздөп жатат. Бул жолугушу эсен-аман өтүп алуусуна дуа кылып коюңуздар. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеого лайк басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Токмокто от албай калган унааны түртүп жаткан топ кишини башка унаа сүзүп алды. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. Видеодон жол жээгинде топ киши Аудини түртүп жатканын көрүүгө болот. Бир маалда жүрүп келе жаткан унаалардын бири токтоно албай аларды сүзүп кеткен. Булак Сереп кежи. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Басар Ашад Орусиядан баш паник алган айтылды. Сириянын бийликтен кулатылган президенти Башар Асад Орусиядан баш паник алганы азыр Москвада экени кабарланды. Бул тууралуу орусиялык ТАСС агенттиги жана башка мамлекеттик маалымат каражаттары Кремлдеги булакка таянып кабарлады. Асад бардык үй бүлө мүчөлөрү менен Москвага келди. Орусия гуманитардык негизде аларга баш калаакка берди деп билдирген ал. Булак Азаттык. Дубайда боксчу Мунарбекке $50,000 тапшырылды. Быйыл өткөн Олимпиадада сенсациялуу түрдө финалга чыгып, бокс тарыхында легендага айланган мушкер Мунарбек Сейитбек уулуна убадаланган $50,000 тапшырылды. Бул сумманы Мунарбекке Олимпиадада жараткан ийгилиги үчүн IBA уюму убадалаган. Акчалай сыйлык биздин мушкерге Дубайда өткөн бокс конгрессинде тапшырылды. Ассаламу алейкум туугандар. Биз мына Шамал сайдан өткөндөн кийин түнкү саат 12-лерде 8 декабрь күнү ушундай кеч мына машина менен мал сүзүп алдык. Эми машинанын акыбалы ушул 30% иштен чыкты. Эми темир табылат, өзүм тилик калдым деп сүйүнгөн менен туугандар ушул нерсени алганы дагы 1 жыл өмүрүбүз кетти эле да. 1 жыл өмүр кетип, 1 жыл ата энеден нары болуп, бала чаканы ташап, 75-ке чыккан карыган чалга кызмат кылбай, ошо орустун кызматын кылып, ушу үйдөгүлөр сүйүнтөйүн деп ушу машинаны алып келдик. Үйгө ham жетпеди. Мына бул мал арам өлүп калбасын деп сойдук. Анан кийин эт айнып калбасын деп ичин жарып, ичегелерин ham чыгарып койдук. Мына хозяйыны келбеди. Малдын номери 3045 00112 деген мал экен. Туугандар, ошого кулагыңарга күмүш турга бу айыл өкмөт, айыл башы силерге эскертип айтып атат экен. Мындай случай мына бүгүн эле эмес, 1 айдын ичинде 2-3 жолу болуптур. Малыңарды жакшыраак карап байлаңыздар. Эми кыш келип калды. Тем более мына башында ham жеби жок. Азыр эми буну хозяин тапсаң, хозяины ham не дейт эми? Мен малды сатып бергем дейт. Эртең эми ушу видеону ушу хозяин көрүп аткан болсо, мен малымды төлөп берейин, ол менин машинамды төлөп берсин эми. Эми жакшы эмес да туугандар, бул 1 жыл менет кетти эле. 1 жыл өмүр кетти эле, кайдан убакыт. Ичте кайдыгер карабай бири-бирибизге күйбөйгем туугандар. Бул малдын эгасы может битта малы бардыр эле. Ушу малды карап отураттыр эле, ушунун сүтүн сабайттыр эле эртең, бала чакасына ичиреттир эле. Мен боям орто жолдо малы жок калды, орто жолдо мен мына көчөдө суукта калып, машина менен авария болуп отурам эми. Кайдыгер карабаңыздар туугандар, малыңыздарды байлаңыздар.